Саламатсыздарбы урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз үчүн азыр жакшы бир маанилүү маек болот деген ойдобуз. Анткени президентке талапкер, саясатчы, журналист, акын Каныбек Иманалиев агай менин жанымда отурат. Агай, саламатсызбы? Арыбаңыз Айсат, сиз экөөбүз мындан 4-5 жыл мурун эне ыйык темада маек курдук эле. Мен да ошол теманы уланткым келет сиз менен. Агай, анан ооба туура айтасыз, ошол саясатты жиликтеп бүт билген адамдын жанында саясат тууралуу сүйлөшүүдөн 100% тартынып турам. Ошондуктан бүгүн саясаттан тышкары эле маек куралы деп атам. Аруланалы. Анда суроомду баштай берсем, агай. Биринчи суроом адамдын тагдыры ысымына байланыштуу дейт да. Анан сиздин Каныбек деген ысымды сизге ким ыйгарган, тагдырыңыз ушуга байланыштуубу? Кызыктуу суроо экен. Мен ошондо кыргыз деген китебимде жазгам. Индияда Цинг деген фамилияны кул адамдарга бербейт. Атактуу адамдарга берет. Аны эсептеп келсе, ошол Цинг деген фамилияны алгандар Индиядагы эң таланттуу, окумуштуулар, эң улуу адамдар болуп чыгат. Анан азыркы эле презентация болду. Кеңеш Юсупов мага 20 жыл мурун айтып берди эле. Көлдө бир атасы ошол жакта биринчи секретарь болгон киши жашаган экен, жалгыз баласы. Жакшы окуйт, жакшы жүрөт, атасы мыкты, бирок арак ичип кетип эле 95-жылдары кредиттен кутула албайт. Ары кылат, бери кылат, жалгыз эркек, атасы өтүп кеткен, апасы ора болот. Анан кийин бир даанышман адамга барса айтат, мунун атынан, ысымынан ката кеткен. Ошондо ал 30-тарда болсо керек да. Анан кийин азан чакырып, мисалы аты Тезекбай деген сыяктуу ат болсо, жо Бакыт, Сейтек деген сыяктуу ат которуп, анан жашоосу жүрүп кеткен экен да. Бирөө Бишкекте ошону эле Кеңеш Юсупов айтып берген, баласынын атын Арман коюп коюптур. Арман сонун өсүп, чоңоюп, жетилип турганда, ошо Арман деген баласын машина уруп кетиптир. Аты Арман болуп калыптыр. Мен мындай тагдырды эчимге албайм, бирок кыргыздарда ат берүүдө бирөө айтканда, ошону сиздер да байкап көрсөңүздөр болот. Бала төрөлгөндө 7 күнгө чейин ат бербей, анан бала аң сезимине келип калганда, ар кимден ат тандайсыз да, ончакты. Кулагына шыбырасаңыз, кайсы атка реакция кылса, көзүн ачып же чочуп, ошо атты коюш экен да. Ошондой болот экен. Ошондой болот экен. Мага Каныбек деп атам койгон, себеби атам кыргыз тил адабияты боюнча адис болчу. Кийин кызык, мени Каныбек романынын негизинде коюп, анан Каныбек фильми биздин айылда тартылып калган да. 76-жылы. Ырым-жырымга кандайсыз агай? Ошол мисалы үчүн Манас же улуу аттарды койсо көтөрө албайт дейт го балдар. Өзүңүздүн балдарыңыздын аттары кандай? Бүт баарын сактайм, ишенем, себеби кыргыздын анын баары мусулманчылыкка туура келет, себеби кээ бирөө жөн эле ширк деп адат менен мусулманчылыкты каршы кое берет. Өзү хадистерде айтарат, ар бир мусулман эли өзүнүн салтына ылайык колдонот. Ырым ичиңде мындай деп айтылат да, төлгө менен жашаба. Бирок жолго чыгарда төлгө болсо аны жакшылыкка жоруш керек да, ошондой. Агай, сиз азыр шашып кирип бул жерде атмосфераны байкадыңызбы же байкабай калдыңызбы? Биз киргенде мындай от чагып атыптыр, очокко бир жигит. Анан бир башкача жыттанып кетти да. Сиз азыр эки жакты карап, балким бала чагыңыз эске түштү. Бишкектин ышынан кийин ар бир очок бул родина, кичи мекен жыттанат да. Себеби айылда ушундай кышкы суукта муз теп, анан жанагы сосулка деп коет го, тоңуп калган муздарды жеп, анан үйгө келсеңиз анан меш жалбырттап күйүп атканда, андан өткөн жыргал жашооң жок. Анан апаң келип туруп каттама менен ысык чай берсе, көлдөлөңгө отуруп алып ичсең, бул жашоонун керемети ошондо да. Бул табигый жашоо. Баарыбыз тиги азыр батарейка үйдө жашайбыз. Андан же жыргатып жылбайт, анан энергия да албайсың. От атаны тазалайт да. Илгери деле могу спирт менен жана антисептик кылат го. Мурун медицинада аны от менен деле кылчу да. Аны кыргыздар медицина жараланга чейин от менен кылчу да. Ошон үчүн бизде мындай бар, оттон аттабайт. Отту чоң жактап айтпайт, отту улуу жактап айтат. Анын очокту эч убакта суу чачып өчүрбөйт, очок өзү өчүп калмайын. Себеби ар бир очок ар бир үй бүлөнүн өзүнчө түтүнү да. Ошон үчүн кыргыз үй бүлө деп атаган ордуна түтүн булатыптыр деп коет. Түтүн деген ар бир очок. Ошо кыргызда макал бар го, түтүн булатар тукумуң болсун депчи.
Бул укмуш сөз, себеби ар бир адам баласы төрөлөт, өсөт, өнөт, анан өлөт. Өсүмдүк өсөт, өнөт, күздө солуйт, кайра кийинки жылы өсөт. Адам байкуш гана кайра келе албайт. Адам байкуш гана ошол тукум улап, анан кийин баласыбы, кызыбы ошолордон бир ырайым күтөт да. Ошолор мен тутунган жашоодо принциптер тутунса экен, менин атымды өчүрбөсө экен, алардын балдары дагы ошондой болсо экен деп. Анан кыргыздар ошол бала небереге эң негизинен жакшы ат калтырган, руханий ат калтырган да. Мисалы үчүн менин 41 жылкымды же 5-6 боз үйүмдү алып кал деген эмес. Менин ысмымды алып кал деген. Мисалы үчүн биз иш жүзүндө биз Токталиевпиз. Токталы деген башкарма болгон. Анын өзүнүн Абыкей, Бекчоро, Казакбай, Асабай деген балдар болуп, эң күчүсү менин атам болгон. Күкү деген эжебиз болгон. Анан айылда бир Иманалы деген аксакал. Ошо ал экөө Иманалы менен Токталы 4 атадан бир тууган да. Баласы согушка кетип келбей калып, баласы өлгөнүн билет. Бирок күн сайын остановка отуруп эле баласын күтүп берет да. Жаман жашы өтүп калган кемпири, анан Иманалы аксакал, анан башкарма эл кырдып көрөт да. Токталы аксакал кичине мүнөзү эмерээк болгон экен. Менимче кара мөртөсүрөөк болгон экен да. Аны мен үнчүн айтып берем. Анан бир күнү атамды өңөрүп келип таштап, мына балаңарды багып алла дейт да. Атамды шунча эркелетип баккан экен, Иманалы менен багып алган атасы, апасы. Алар ушунчалык бактылуу сезип өзлөрүн. Анан атам 7-классына келгенде билген экен да. Иманалы ага чейин Кудай мага бала бере көр деп, кемпирдин жашы өтүп калды, тиги бала согуштан келбей калды. Анан кургак жерлерге арык чаа бериш экен. Ошо көгөргөн чөп болсун деп. Анан биздин айылда орто мектеп жок эле, башталгыч класстар мектеп, тегирмендин айына көпүрө салчу экен да. Рухса керек го, мусулманчылыкта көпүрө салган, арык чапкан бул соопчулук деп. Ошо Иманалынын арыгы деген болгон, Иманалынын көпүрөсү деп. Муну мага Толтой Мураталиев айтып берген, раматалык биздин кылыячы. Анан Кудай ошол мен атамды багып алып, Капаш Иманалиев болуп калды. Генетикалык жагынан биз Токталиевтербиз да. Ошол кыргыздын эмне үчүн Токталар кара мөртөс адам болгонго деп ойлойм чоң атамды. Себеби бир кайрылып барбаптыр да менин балам деп. Же сыягы өтө акылдуу болуп тигилер кызганат десе керек. Анан мен Токталы атамдын некрологун таап чыктым. Анан кийин коммунист болгон экен. Айтолуу Мураталы Күрөнкеев, Алы Токонбаев менен чогуу жүргөн башкарма болгон экен. Анан кийин аберки Иманалынын баласы менин атамга баш. Кетей жашаган экен. Анан кийин ушуга чейин менде табышмакта Токталы же чын эле өтө акылман болгон, барып кызганат деп барган эмес, балам деп эч барган эмес. Апабыз Сайнеке чоң апабыз болгон. Же өзүнүн канынан чыккан бала болсо, өзү башкарма болсо, бар эмне үчүн жардам берип койбойт деген ойлор келип жүрүп, анан азыр менин үйүмдө ошол Иманалы атабыздын сүрөтү калган жок, Токталы атабыздын сүрөтү илинип турат. Бизде айылда Токтанын балдары деп тааныйт да баары. Анан Токталы атанын балдары беркелер айтат да, баары бир элге дейт Иманалы деген ат таркатты дейт. Себеби ал Кудайдын астында арыкча көпүрө салып соопчулук кылды дейт. Карабайсызбы? Бир бизге билине бербеген бир жараткандын мыйзамдары бар да. Кыргыздарда ошол кыз болсо деле, эр жигит болсо деле ата тегибизди айтып келебиз, ошолорго жакын болобуз, бирок кыргызда эр тайын тартат деген сөз бар го агай. Анан келиңиз ошол тайкелериңиз жөнүндө деле сөз кылбайсызбы? Атам менен апам үйлөнгүчө, тай атам менен чоң атам оппозиция болгон. Себеби тай атам өтө билимдүү экен. Алы Токонбаевдин мезгил учат деген китебинде болуш керек. Бир аңгеме бар да. Алы Токонбаев 11 тууган менен үркүнгө барып, 9 өлүп өзү жалгыз келет, жетим бала. А мен тай атам аттары кичине Курманалы аксакал атын берет. Ташкентте мектеп ачылыптыр. Экөөңөр билим алгыла деп. Алы Токонбаев менен менин тай атам Абыкей Карачулуу жөнөшөт. Чимкентке келгенде акчасы төгөнөт, анан минген атын сатып,
Анан кийин жанагы Саку деп койчу, Среднеазиатский коммерческий университет экөө окуп, 1 жылдан кийин каникулга келсе, баягы Чимкентке келип чай ичели дешкен го. Баягы ат араба тартып барат турат 1 жылдан кийин. Кадимкидей эсин таап кишинейт. Айылга келсе, таятамдын атасы өлүп, карындаш апасы эле калат. Андан ары окууну уланта албай, Токонбаев кайра кетет. Бирок ал учурда билими бар адамдар өтө жаш эле да. Анан ошол эң биринчи Абыкей башкарма болот. Анан кийин Токтоалы башкарма болот, Токтоалыдан кийин Токтоалынын уулу чоң атам Бекчөр башкарма болот. Анан экөө кармашып, ал учурда деле бийлик талаш болсо керек, бири-бирин арызданганбы, бирөө алып түшөт, кайра экинчиси алып түшөт. Ошол таятам азыр алардан ошо апам эле калды тирүү. Анан себеби бала кезде биз таятабыздын үйүндө өстүк да. Анан кийин балдар аскерге кеткенде тайенем биздин үйдө өстү. Мен чоң атам, чоң энемди көрбөй калдым. Кемпир десе эле менин тайенем эске түшөт да. Тайенем Касым Тыныстановдун айылынан экөө бир уруудан болуп кетет. Анан кийин мен ошол тайенем мен үчүн кемпирдин идеалы да. Ак жумал. Эң кызык жери тайенем акчаны буюм катары көрчү эмес. Акчаны кармаса шайтан деп. Түрүү кезинде пенсиясын таятам алчы, таятам өлгөндөн кийин пенсиясын апам алчы. Жаман сөз эле кых деп. Акчаны кармаганда оору жагат деп кармачу эмес. Анан ушундай болуп калды, апам больницага жатып калып, Кокел чоң ата деген пенсия таркатып келип, пенсияңды ал дейт да. Мен албайм дейт. Кызым келсин дейт. Сени көтөрүп жүрмөң. Тос этегиңди деп, этегин тоскондо колум булганат дейт да. Мен бул укмуш арулукта акча шайтан ошондон оору жагат деп анан кийин этеги менен барып картошка себет бизде чоң кемеңде. Анан ошо картошканын чуңкуруна акчаны көмөт, үстүнө курай салып коет, белги кылып. Анан мага майда тыйынын берген. Биз балабыз анда 3-4 класс. Анан апам келгенде ушинтип акча берип айдоого катып салдым дейт. Анан апам экөө таппайт. Апам жалгыз кызы. Апам урушат, ушундай да болом. Бул апендичиликтен акчаны алгандан жиркенип, тиги огородко катканы. Анан баары тайнем кармап койду да этегине. Анан депрессия болду. Себеби тыйындар мага кармап бергенде, тыйындарын мага берди, акчаларын тияка катты. Акча табылбай калды. Ошол учурда биз деле кыйналып жашачубуз. Анан апам 2 жыл урушту. Бул апендичилик дедим, кантип ошондой болсун. Анан тайнем 2 жумадан кийин коңшу Каралдөө деген айылга уулунукуна көчүп кетти. Бизге таарымда окшойт. Бул ошол ноябрь айлары болду. Декабрда кайтып калды. Биринчиден акча кармаганы депрессия болду, экинчиден апам урушту. Анан жазда бизде кайра картошканы трактор айдайт да, жерде оңторгондо. Акча жерде бузулбайт экен, кадимкидей эле чыкты. Таң каламды ушунчалык. Мен ошол тайенемди, таятам мен 6 жашымда кетти. Биринчиден акча эмне экенин билчү эмес. Акча бул мындай бир арам кишилердин оокаты сыяктуу көрүшү, ошо оору жагат кых дейчи да. Өзү чырпыктырган. Экинчиден жаман таза болчу. Экөөбүз бир бөлмөдө жатчыбыз. Кечинде жатып атканда уштуктарын шылдыраганы бир укмуш да. Анан кийин ал убакта азыркыдай тиги салфеткалар жок да. Эмеден жүндөн салып алып ошо менен маасын эле маалай берчи. Анан кечте жатканда экөөбүз жатабыз, анан чекесин жаап жатат мындай жолугу менен. Чачы көрүнүп калбасын деп окшойт да. А мен мектепке кетем деп эрте турам. Мени жүлүк дечи. Жүлүк турдуңбу дейт. Жатаарда кандай жатса ошо бойдон жатат да. 88-ге келди. Өмүрдөн өттү. Мен үчүн ал акылмандыктын, сабырдуулуктун анан эме айылда төлөө тойго чакырганда укмуштай жасанчу өзү кемпир. Жана уштуктарын тагынат, анан жашыл тукуба чепкени бар. Анан кийин мындай ошо кишинин оокат, дүйнө жөнүндө сүйлөшкөндө дегил уккан жокмун да. Мен үчүн кыргыз кемпиринин идеалы ошо менин Турдукан апам да, тайенем. Мен ошо жолдон кемпир көрсөм ошол тайенемди элестетем. Себеби экөөбүз бир бөлмөдө 3 кыш жашадык го. Кийин андай токтоо, андай таза. Анан ар бир сөзүн таптап сүйлөгөн, мен тырмаган алып берчимин. Анан кийин
ушинте берчи, сенин келинчегиңди көрсөм экен дегенчи да. Ага жеткен жок. Мен биринчи курста жүргөндө кайтыш болду. Менимче ушул кыргыз айбичесинин эң үлгүлүүсү болчу. Азыр апам 82-де. Ар нерсеге күйүп бышырат. Апам айтам, сиз тайнемде болгон. Чогуу жашайсыздарбы же? Биз менен чогуу жашап, атам өлгөндө Бишкекке келген, анан кийин балдарына кыдырат бир жумадан. Ошондой. Эне жөнүндө, тайыны жөнүндө сөз болуп калды. Анан Бакыт Мукул, режиссер Бакыт Мукул акыркы көч деген тасма тартыптыр да, агай. Ал маегинде айтып атат, бул тасманын мааниси ошол кыргыздын каада салтын, нарк населин баалаган, алып жүргөн адамдар азайып баратат депчи. Эми келе жаткан моон ошол биз кимден ошол нерселерди үйрөнөбүз, үлгү алабыз деп атат да. Сиз кандай ойуңуз? Мукулдун Керез дегенин уктум, көрдүм, укмуш, жарымына чейин мага мындай сусак болуп туруп алды. Анан кой кинону таштап кетейин дегенде бир кезде бөтөркөдө сөөктү алып чыкканда жүрөгүм титирейт. Анан кызыгып баштадым да. Бакыт Мукул чыныгы талант экен. Жанында да бир режиссер жигит бар эле. Дастан. Мен экөөнө таң бердим. Эгерде бул экөө ГИТИСтен билим алып калганда же ВИГИКтен билим алып калганда булар дүйнөлүк Голливудка чыкмак да. Азыр да чыкса болот. Жанагы ошол нерсени мен бүгүн айттым го. 3 нерсе да. Биринчи ойлоп көрсөң, жөн эле бүт мусулман элинде эмес, кыргызда гана бар. Кыз киши кемпир болуп тиги дүйнөгө узап атканда жууганга, өлүк жууганга төркүнү келет да. Эмне үчүн? Себеби төркүнү көрсөтүш керек да, бул бирөө сабап өлтүрүп койгон жок. Өз ажалына. Экинчи, мен өзүм ошол башыман өтүп калды. Итибизди атып кетти ит атарлар. Анан ит атарлар ала ит эле да. Анан атам кыйкырды, оозуна май сал деп. Мен балабыз да. Ойлоп турмун, оозуна май салсам тирилип калат го деген. Көрсө ит өлүп баратып да ойлош керек экен да. Мен ачкарлыктан өлгөн жокмун. Эме итти баккан ээсине ыраазымын, оозумда май. Мен ажалдан өлдүм деп. Итке да адамдай мамиле кылып атпайбы? Болбосо бул кыргызда гана бар. Эгерде кимде ким ушуну көп билбейт, келип кулуун байланган желени кесип кетсе, бул согушка чакырат. Себеби кулуун бала да. Же болбосо биздин үйдө бешик бар, ошо бешикке менин 7 бир тууганымда жаткан, менин балдарым да жатты. Ошо бешикке 62 жыл болду да. Бешикке дайым оңчукка байлап коет. Эмнеге билесизби? Себеби кыргыздын ар бир баласы эр сайышка чыкканда оң кол менен саят да. Сологой болбош керек да. Бешиктеги 5 айлык баланы армияга даярдаган. Азыр 18 жаштагы бала армияга даяр эмес. Салмак аз же дене бою бүт ошол эмелерге жооп бербейт. А кыргыздар себеби улуулар согушта кырылды, ортоңкумун чек арада жүрөт. Эмне кылыш керек? Ошо баладан дагы улутту сактап калган уул чыгыш керек да. Ар биринин артында чоң философия жатат да. Мага бирөөлөр айтып берди эле да, ошону мен бир чыгармада колдондум. Эмче наалежеде колдондум окшойт. Наалеже болгондо моңолдор улусунун энеси. Анан өзү карып калганда жайлоодогу эле таштарды ары бери оодарып атат. Мындай жаткан ташты мындай оодарат, мындай оодарат. Анан бирөө айтат, бул кемпир алжып калыптыр деп. Анан барып наалежеден сурайт да. Ой жарыктык, бул жөн жаткан ташты эмне оодарып атасыз десе, бул таштын күн көрөлөк бети күн көрсүн деп атам. А орду такыр болуп калат да, ошол жака чөп чыксын деп атам. Не деген философия? Ташка да жакшылык калып атпайбы? Анан карасаңыз, наалеже бул дүйнөнүн өткөнүнө 500 жыл болду. Бул жол 500 жыл болду да. Бирок ошондон ушуга чейин кудада, жамандыкта, төрдө ким отуруш керек десе, моңолдор урус отуруш керек. Себеби наалеженин балдары да, кыздын балдары да. Мына 500 жылдан бери не деген бийликтер бузулду, чептер бузулду, бирок сый бузулган жок да. А биз да ошондой сыйы бузулбай турган мыйзамдар жасашыбыз керек да. Ага эми бирдей жигит төө минет, бирдей жигит жөө жүрөт дейт. Анан ушул жашка келип, төө минген учуруңуз, жөө жүргөн учуруңузду эстебейсизби? Мен төөгө эрте минип алдым.
Мен 5-ші курсымда президенттик администрацияга чакырды. Анан Раматылык Эшимхан айтты, жок, сен барбай отур деди. Сен 2 жыл гестикке иштесең кайра чакырат деди. Талант Конокбаев экөө отурганда айтса керек. Чын эле ошондой болду. Мен 25 жашымда шериктеш мамлекеттер үчүн эң жаш пресс-секретарь болдум. Ошондо Каримовдун пресс-секретары 56 жашта эле. Элсиндики Ястар Мужевский 53 жашта эле. Мен 26 жашта болчумун. Эбегейсиз сабак алдым. Мен тарых кантип ичинен жазалат, ошого катыштым. Анан кийин 5 жылдан кийин өндүрүшкө кетип, ошол замат саясатка кирип кеттим. Эл өкүлдөр жыйынынын эң жаш депутаты 99-жылы мен болдум. Менден улуурагы Байман Эркимбаев рахматулла. Биринчи мен бийликтин өтө таттуу жагын көрдүм. Анан кийин 2007 Бакиев бизди таркатты оппозицияны. Анан 2 жыл жумуш жүрдүм. Баягыдай телефондар шыңгырабайт, баягыдай той топорго чакырбайт. Анан ошондо жакының ким, алысың ким бул баштан өтөт да. Ар бир кыргыз жигити ошону көрүш керек. Ошондо жана переоценка ценностей деп коет го, ошол пайда болот. Бул сөзсүз керек. Антпесе курчубайсың да. Андан кийин кичине токтоорок, катаны аз кетирип баштайсың. Балким, мен деле көп ката кетиргендим. Ар бир кыргыздын жигити адегенде төөгө минерде жөө жүрүш керек. Жөө жүргөн киши да жолдун кадырын, бийиктиктин кадырын, төөнүн кадырын билет. Агай, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өмүрүндө унаа айдабаптыр, кызыкпаптыр, ошого анан баягы компьютерде иштебептир да. Сиздечи такыр кызыкпаган, үйрөнө албаган нерсеңиз барбы? Ошо мен да машина айдабайм. Өмүр айдап көрө элекмин. Кызыкпайсыз? Жок, бир жолу досторум күлөт, бир жолу мотоцикл айдайм деп кишилерди уруп кете баштагам. Ана эстесем досторум эле борезип күлөт. Бул кийин эле болду 2006-жылы. Экинчи мен кой сойгонду билбейм, өмүрүмдө тоок да союп көрө элекмин. Се атамда ушундай иши болчу, андай бир нерсени муустоо, өлтүрүү биздин тукумга болбойт. Качылык сыяктуу. Компьютерди үйрөнгөнүмө 3 жыл болду. Эме Facebook'a кирип, мен да ал Facebook деген мындай экен. 95% бул мусор экен. Бирок калган керектүү 5%ды окуш үчүн 95%ын окушуң керек экен да. Бул мен өзү Facebook'тун кишиси эмесмин. Себеби мындай болуп калды да, сизге деле керек болот болуш керек. Мен эгерде эртең менен саат 10-го чейин Facebook'ты карасам, бүттү, мен ошол күнү мен макала же китеп жаза албай калам. Мен Facebook'ту түштөн кийин карайм, анан кийин кечте карайм да. Мен ошол чыгармачыл адамдарга сунуш кылам да, Facebook эртең менен карабаш керек да. Жана мусордун баары акыл эс ойду ээлеп алат да. Эртең менен мен 1,5 саат, 2 саат өзүмө арнайм. Агай, мисалы үчүн бизге окшогон жаштар ден соолуктун кадырын билбейбиз, баалуулуктарды билбейбиз, анан орто жашка келип калгандан кийин ден соолуктун кадырын билип, өзүнө өзү каранып калат экен да. Сиз ден соолуктун кадырын качан билдиңиз? Мен быйыл билдим. Жанантип ооруп баштаганда мен ойлодум, ошол бассейнден суу тийгиз болгон экен деп. Анан менин жардамчым айтты, мен КТга түшсөм 24 экен, сиз да түшүп коюңуз деп. Анан мен келинчегимди ээрчитип барсам, аныкы 52, мен 24. Анан бул оору дененин оору эмес, бул оору көңүлдү караңгылаткан оору экен да, көңүлдү алат экен да. Мен биринчи жолу, мисалы үчүн, гриппти мен дегел оору деп эсептечү эмесмин. Ысык чай варенье менен ичип коюп иштей берем, окуй берем, интернет карайм, телевизор иштей берем да. Эмгекке жөндөмдүүлүктү жоготпойм. Биринчи жолу ушул күндөрү, пандемия күндөрү, кара тер кетип, анан кийин көңүл караңгылап, анан мурундан дем жетпей, уктай албай, анан эл кылгандын баарын кылып атып чыгып кеттик бул кризистен. Корктуңузбу агай? Өзгөчө бир башында психологический атака болду го баарыбызга. Мен мындай болду да. Эми сизге айтып берейин. Бул көзгө көрүнчү көрүнгөн жок. Могу кол менен мурдумду могу жерде бирөө басты да. Анан кара кол келип, кара перчатка менен басты. Анан мен тумчуп калдым. Уктап аттыңыз беле же? Уктап аткам да. Бирок колду көзүм менен көрдүм. Анан кийин ошо үргүлөп уктап кетиптирмин. Анан дем ала албай атам, анан кийин кыймылдай албайм.
Анан бир китептен окугамда жана эме базат деп коет го, шайтан базат. Ошондо биринчи төшөктү тээп туруш керек деп, адам деми ыстыгып калган деп. Ошол оюма келди, мен төшөктү кол иштебей калганда тепсем ойгонуп, анан кийин эртеси күнү билсем сатурация азайып кеткен экен, 87ге түшүп кетти. Анан оюма үйдө медицинский испит бар. Ошону ватага алып, анан дем алсам дем алып баштадым. Анан ар 2 саат сайын дем алып, анан баламды чакырып, далымды ургулатып, эң оор күн ошо болду. Оор күн ошо болду. Бирок 2 күн мурун эле интернеттен окугам, кеминде дагы эч эме концентратордук аппарат жок деп. Анан ооруп жатып алдым десем уят да. Анан жана спиртти алдым, ватаны алдым, булам дем алып коюп, анан кийин өзүбүздүн райондук борборго барып, 3 ошол концентратордук аппаратты биринчи мен алып барып бердим. Анан Кудайга шүгүр эл колдоп дагы алып барып беришти. Башыңызга түшпөгөндө ошол ишти жасайт белеңиз? Же билбей эле? Жок, ага чейин оюмда бар эле, бирок жана кыйналганда ошол ошончолук тез керек экенин, мегерде 3 күн кечирээк алып барсам, мүмкүн 5-6 адам кайтыш болуп кетет эле да. Ал концентратордук аппарат мага деле керек эле. Бирок мен эме аны өзүм жутунуп алып алсам, туура эмес болуп калмак да. Анан кийин аким билет, эме алып чыгып атканда айттым. Айылга барсам өзүмдүн жеңем ооруп атыптыр. Агам ооруп атыптыр. Иним ооруп атыптыр. Анан тез эле кайра кеттик, анан дары алып берип аттым. Анан аларга мен үйрөтүп баштадым кантип дарыланыш керек экенин. Жана жанга күч келгенде ошол спирттен мурунга эметип, анан кийин анан да бир кийин анализ бергенде айтты, Д витамини жетишпейт экен деп. Анан кымыз ичтик. Агай, менин 2 кызым бар. Анан кээде туруп ойлоном да, ушу Кыргызстандын келечеги барбы, балким балдар менен үй бүлө менен башка жака кетсем, балдарым башка өнүккөн өлкөдө жашаса депчи. Бул нерсе коркунучтуу нерсе болсо керек кыргыздар үчүн, Кыргызстан үчүн. Мен эле эмес, мендей ойлонгондор көп да, мисалы үчүнчү. Келечеги барбы мындай болуп атса деп. Сиз саясатчы катары, жаран катары эмне дейсиз? Мен мүмкүн сиздердин жаш куракта болсом ойлонмоктун да. Мен чет өлкөнү кыдырып келдим, көп өлкөлөрдө. 3 күндөн ашык жашаш мүмкүн эмес. 3 күн кызык, а бир жыма бул тозок да. Чет өлкөдө 3 күн жашаш кызык, бир жыма тозок. Биз эмеге көнүп калыппыз да. Карым катнашка, жакын адам менен сүйлөшүп турбасаң, кыйынчылыкка да көнүп калабыз. Бул кадыр эсе турмуш. Анан кыргыздын тоосун көрүп турбасаң, могу биз жек көрүп аткан саясат да бул да кызык. Сөз жок, келечеги бар. Барбагай чын эле саясат. Биринчиден биз жанагы тоонун башынан кичинекей булак түшүп келет да. Ким койсоң булак ушинтип отуруп, таштан өтөт, жардан өтөт, шаркадан өтөт, жолун таап чыгат. Анан барып өзөнгө кошулат да. Биз ошо булакка окшошпуз. Булак жолдон таш курунат, кээ бир жерден чуңкурга кирип, көпкө чейин көөл күйт. Кээ бир жерден секирип чыгат, жана биз ак үйгө секиргендей. Ошентип отуруп, мөп-мөлтүр булак түз жетке жеткенде өзөндү өрөөндү жапжашыл көктөмгө айлантат да. Биз ошол булакка окшошпуз. Эгерде Кыргызстандын келечеги жок болсо, эгемен өлкө болбосо, анда бул жашоонун рахаты эмне? Анда жашоонун кереги жок мен үчүн. Эгерде Кыргызстан эгемен өлкө болуп, анан бактаалайсыз жашоо болсо, биз жанагы мындай да, бир үй бүлөдө 7 киши деп коелу, 7 киши деп. Мына сиз 2 кызыңыз, жолдошуңуз 4-өңүздөр да. 4-өңүздөрдөн 1 айлык чыгым ашып кетсе жарым мüşөк un. Жетет ошол 4 ай. Бирок кимдир бирөө эле ошол жарым мüşөк ундун жарымын уурдап алса, 4 ай ашыга аласыңар. Биз ошондойбуз. Кыргызстанда эле бир 50 үй бүлө уурдап алса, 6 миллион ел тогураак жашайт. Тез бутка турабыз деген. Азыр эмне? Азыр ошо 6 миллион элдин көбү, бир 1000 үй бүлө, ошол жанагы 50 үй бүлөдөн коркот, же айта албайт, же урдай берсинчи дейт. Өзүнүн жашоосу ортодон жогору да. А тиякта ар бир 4-чү кыргыз ачыкка калып атканын ойлобойт да. Мен 3 нерсеге ишенем. Биринчи бар Алла Таала бар. Экинчи күчтүү манасынын руху бар. Манасынын руху бул жөн күч эмес, бул касиет. Үчүнчү кыргыз эли эч убакта кул болбойт. Эркиндик үчүн күрөшө берет. Сол үчүн мен бөлөк өлкөдө жашап элестете албайм. Мен бай өлкөлөрдө да болдум, кооз өлкөлөрдө да болдум. 3 күн 4-чү күнү кызыгы кетет, 5-чү күнү бир жумадан ашык калып калсам, айлым түшүмө келип баштайт да. Биз кыргызбыз, биз бөлөктөрдөн бөлөкчөбүз. Бизге материальный благо, комфорт керек эмес. Сол үчүн азыр менин апам яка көчүп келгени
айыл эмне деп сурай берет да. Анан бир кемпир өлүптүр, ошого барбай калды десе, аябай ошого бир эмеден чоң бир нерсени аткарбай калгандай парызды кейип кетишти да, азыр карып калды. Себеби биз эл менен эл болуп жашайт экенбиз да. Анан жок, менин элим кедей, мен мындан бай болуш керек деп көчүп кетсең, анда каяка барып эл болосуң? Эл боло албайсың. Ошон үчүн ушул турган турпаты менен, ушул кедей жашоосу менен, ушундай укмуш керемети менен, манасчы төкмакыны менен, ошон үчүн ушул турпаты менен турган Кыргызстанды мен эч кимге айырбаштай албайм. Баарына да ошол мекенге болгон куса жаман болуш керек. Мен аскерде жүргөндө биз Чита менен Кытайдын чек арасында аякта сопка деп коет, кичинекей бөксөт болор да. Анан кийин дебир булак көрбөйсүң да. Анан кийин барганда мен айылды сагынып, ырымдын баары тоолор жөндөй астым да. Буякта чыга калсаң эле аңырап жыпчылаңач. Бизде чыга калсаң эле булут, анан аскатоо, анан карага көрүнүп калыппыз да. Кыргыз биринчи тоону сагынат экен. Анан булактын суусун сагынат экен. Анан ата энең сагынат экенсиң да. Анан бүт куса болгон баары бир тең. Бирок родина болгон кусак, курсагың тойсо деле, службаң жакшы болсо деле, чөнтөгүң жакшы болсо деле бөксө болуп тура берет да. Туулган жерге болгон кусалык бул себеби мындай да. Ошо туулган жерде жети атаң жатат. Ошо топурактын составы менен балким менин канымдын составы окшош. Ошока тартып турат да. Ошон үчүн туулган жердин топурагы алтын деген ошол. Азыр кимдир бир ошол турган жердин топурагын сатып алып атпайбы? Агай, бир маегиңизде айтыптырсыз, мисалы үчүн сизди акын деп тааныштырса, өзүмдү мындай акын катары деле эсептебейм депчи, акын болуш үчүн тагдыр керек деп. Анан сизди кайсы акындын тагдыры таасирлентет, ойлондурат дегендей, болбой эле акынсыз да, жер жарылса акын жүрөгүнөн өтөт дейт го. Жок. Мен бала кезде акын болчу келчи. Акындыкта бул эмоция, көркөм ой жүгүртүү биринчи орунда турат. Мен прозада бул акыл эс. Акындар укмуш. Акын болом деген 1000 адамдын бирөө эле акын болот. Чыгыштын акындары карасаңыз, Низами, Фирдоуси, бирөөсүнүн көзүн оюп салган, бирөөсүнүн ыр окубайсың да оозун түйүп салган да. Же Кыргызстанда деле Алыкул Осмонов эрте өлөөрүн сезип алып, бул 50-70 жашында жашайм, ошондо жазам деген ырын 5 жылын төгүп салган да. Эрте өлөөрүн билген да. Же Жомарт Бөкөнбаев. Акын ошо тагдыры менен кошо төрөлөт деп айтышат. Мен ошого кошулам. Кээ бир акындардын ырлары пророческий деп коет. Көрө билгендер. Мындай мен кээде уйкаштырып жазып коем. Ал ар бир кыздын колунан келет. Ал акындык эмес. Мен чын дилимен айтып атам. Мен эки эле кесибим бар. Биринчи журналист, экинчи мамлекеттик башкаруу боюнча адисмин, политолог. Үчүнчү кесибим жок. Мен эч убакта кыргыз эл акыны боло албайм. Умтулбайм дагы, мен акын эмесмин. Мен сыяктуу жаш кезинде ыр жазган Кыргызстандын ар бир айылында менин классымда эле бир 2-3 ыр жазчу. Факультетимде 80% жазчу. Мен ошол эле бирмин. Мен чын дили менен жасалмаланбай айтып атам. Агай, журналист катары, ошол жолдо көп жылдан бери жүргөн адам катары, деги эле көп адамдар менен жолуккан инсан катары, мындай психолог болуп калсаңыз керек. Мисалы үчүн, мендей жаш улан кыздар сиз менен сүйлөшөйүн дегенде эмне жөнүндө суроо берерин алдын ала сезсеңиз керек. Антип деле айта албайм, болгону журналистика десеңиз, мен журналистканы ырахат алам. 2 жыл мурун мен сыйлаган Металлип Мамытов абдан сыйлайм ичимде. Анын сыйынды кээде адамга билгизе албайсың да. Анан өзүм депутатмын 4 жолку, илимдин докторумун. Бирок уялбай эле барып айттым, агай сиз жөнүндө макала жазайын деп. Мен өзүм бир да кесипти иштебейм. Тамашалап күлүп экөөбүз анан 2 сааттай отурдук, анан жакшы адам менен сүйлөшкөн өмүрдү узартат да. Анан ошол макала чыгып, анан кайра бир жума болду интернетте 360 киши комментарий жазыптыр. Көргөндөрү 20-30 миң болсо керек. Мээнин сыры деп. Анан кийин ал айтат.
мээ укмуш нерсе дейт. Мээде 100 миллиард нейрон бар дейт. Мээнин бир адамдын мээсинин клеткасын санап чыгыш үчүн 30 миллион жыл керек. Муну Кудайдан башка эч ким жарата албайт. Мээнин так ортосунда гипофиз деген суюктук бар дейт. Ал мээнин мээси да мээнин жүрөгү. Мен ошонун челгагына чейин жеттим дейт. Ар жак эч ким жете албайт дейт. Ар жак Кудайга сыяктуу да. Анан ага экөөбүз эс алып отуруп ай, мээ качан эс алат? Эки суроо бердим да. Кийин өзүмө да жакты. Мен журналист экенин дагы жолу сездим. Мээ 5 учурда эс алат дейт. Биринчи уктаганда, экинчи таза абаны арылаганда, табиатка чыкканда, үчүнчү музыка угуп же жакшы бир спектакль кино көргөндө, төртүнчү жакшы адамдар менен сүйүп күйүп эс алганда, анан бешинчи айтат, столдун үстүндө туруп эле, могу 20-25 грамм суюктук бар, ошону алып койсоң, менин кан тамырлары кеңейет деп. Анан мен дагы кеттим. Сиз азыр берген суроону бердим. Агай, мээ биринчиби, жүрөк биринчиби деп. Себеби жүрөктүн функциясы медицинада бир эле функция, бул бензонасос. Канды алып качат этет да. А мээ жанагындай дүйнөдө космосто жүрөк ойлоп таппайт, эме ойлоп табат. Анан айтат, мен да жаш кезде дейт. Бүт врачтардын чогулушунда сүйлөп атсам дейт. Бирөө ушинтип сурап берди дейт. Мээ биринчиби, жүрөк биринчиби деп. Мээ биринчи деп айтайын десем, Мирахимов тарынып калчу дейт. Ал жүрөк доктор да. Анан айттым дейт. Эгерде илимде ачылыш жасоо керек болсо, мээ биринчи. Бирок согушту баштап кириш керек боюнча жүрөк биринчи. Жүрөк тирек керек десем, эл кол чаап жиберди дейт. Бирок мен жүрөгүмдө кала бердим дейт, мээ биринчи деп. Анан ушу жашка келип, Куранды окуп, жок, жүрөк биринчи дейт. Себеби Кудайды жүрөк менен тааныйсың дейт. Себеби жүрөк калпайтпайт дейт, мээ калпайтат дейт. Анан адамды алдаш керек, өлтүрүш керек деген сезим мээден чыгат дейт, жүрөктөн чыкпайт дейт. Бирок сиз агай айтып атасыз го, жүрөк жөн эле бир эле функцияны аткарат. Ооба, ал менин оюм азыр да ошондой. Бул медиктердин ою. Жүрөк бул бензонасос. Канды эле качать этип турат мынтип. Канды эле айлантып турат да. А жүрөк ошол кичинекей бир муштум жүрөктө. Эгерде эр жүрөктүүлүк болбосо кантип согушту баштап десең. Эгерде жүрөгүң менен эзилип сүйбөсөң, кантип сүйүңдү билгизесиң. Анан Кудайды жүрөк менен тааныйт экенсиң да. Мээде акыл көбүрөөк болсо, жүрөктө сезим көбүрөөк да. А мен үчүнчү орунда боор болуш керек депчи. Боор 600 операцияны аткарат, боор. Анан боор тартып, боор кер, боору таш, бир боорум деген сөзүм ошондон чыкса керек да. Кыргыздын ар бир сөзү түпкүлүгү медицинага барып такалат да. Себеби боорду алмаштыра албайсың да. Анан жакын адамым кыргыз боордошум, бир боорум дейт да. Эмне үчүн өпкөлөшүм деп айтпайт да. Ушул сыяктуу да. Ошентип мен Виталий Аматовдун 80 жылдыгына жарыялаган макаламды кийин кайра өзүм окуп чыктым. Мен жаш кездегидей бир эме менен, дем менен жазсам керек. Негизинен мен ошол агайга болгон сый урматымды билдирейин десем керек да. Анан дагы оюм бар. Кээде убакыт таба ала коюп, журналистикага тийди качты келип, өзүм сыйлаганда бир эки адам бар, ошолорду ачайын деп жүрөм да. Виталий Мамытов кийин ошол макала жөнүндө чоң ыраазычылык айтты. Мен да андан ыраазымын. Өзүм жазып рахат алдым. Агай окуп рахат алса керек. Ошондой адамдар бар Кыргызстанда. Бактылуу өмүр жок, бактылуу мүнөттөр гана бар деп айтылат го. Буга кошуласызбы? Ооба, адам ошондой. Ар бир адамдын ичинде уйгутук ой бар. Ар бир адамдын ичинде бир бүтпөс өксүк бар. Ар бир адам тирүүлүктө жакын адамын жоготот, жолуктурат. Ошондой көз өрмөмдөр бар. Өзүңдүн адам экениңе мындай канатпай эле учкуң келип кетет. Өзүңдү космосто жүргөндөй сезесиң да. Бир учурдан айрыкча саясатта балчыкты кечип, бетиңе лайыр кытып аткандар болот. Аятаңа өкүнгөн учурларың болот. Барса адамбыз. Турмуш канчалык кандай болсо биз ошондойбуз да. Турмушта укмуш сезимдер бар, обологон укмуш кыялдар бар, укмуш адамдар бар, өтө жексур, эки жүздүү адамдар бар, Кудайын тааныбаган адамдар бар. Ошонун
баарыбыз аралашып жүрөбүз да. Ошонун баары көөнүң, көкүрөгүң, көңүлүң аркылуу өтөт. Баарын эле билгизе бербейсиң, бирок адамбыз да. Агай жана жүрөгүң менен эзилип сүйөсүң деп сиз айтып атканда сүйүүсү тууралуу сурай берейин деп азыр алаксып кеттим. Ошол анан сиз жүрөгүңүз менен сүйдүңүзбү же акылыңыз мененби? Мындай болот экен да. Мен азыр эң сүйүктүү неберелерим. Жумуштан эгелер алар үйгө келип калса эрте келебиз да. Анан болот чердин айткан сөзү эсиме келди. Небере деген сөз силер буюрса неберелүү болосуңар. Эмнеден чыккан билесизби? Үйгө кирип келгенде неберем деп нени берерин билбей каласың. Чөнтөгүңдөгү колуңдагыны биз дагы мектептеги сүйүү болот. Не берем деген. Не берем, не берерин билбей каласың да. Мектептеги сүйүү болот, студент кездеги сүйүү болот, орто жаштагы сүйүү болот. Ошол сүйүүдөн бала жаралат. Кудай ал жагда мени кургалтырган жок. Ага эми жана эле биз сиздин китебиңиздин ачылыш презентациясында болду. Бул канчанчы китебиңиз? Анан ушунча эл келди, бага аттуу баштуу инсандар келди. Ошол улуу башын кичүү кылыпчы. Ошол сизге сый көрсөтүп, деги эле башка учурда деле ошол сыйдын үстүндө жүрсөңүз керек. Анан ошол нерсени көтөрүп жүрүш деле бир жүк болсо керек жоопкерчилик, ошо адамдардын сыйын, урматын актай аламбы деп. Рахмат. Мен полиграфияда иштеп калдым да. Кечинде китепти тапшырасыз. Эртең менен жаңы китеп чыкса, жаңы китептин жыты жаңы бөбөктүн жытындай. Китеп жыттап көрсө болот да. Компьютерден андай жыт сезилбейт. Анан өзүмдүкү 3-4 эле китеп, кайра өзүмө жаккан эме эл колдогон ошо Саякбай деген китебим 4 жолу басылды. Тагайбай 3 жолу басылды. Каганатта 4, Кыргызы деген китебим бар. 6 тилде чыккан. Өзүм ушу 4 эле китеп жаздым чынын айтканда. Калганын Кеңешбай көкөс болуп долбоорлор. Анын авторлору бир көз өтүп кеткен тарыхчы, санжырачы ошол адамдар. Биз ошолорду иреттеп, топ-топ өзүбүз каражаттап элге белек кылабыз да. Бүгүнкү дагы ошол Кыргыздын руханий баалуулуктары, Кыргыздын улуу сөз өнөрү, табиятка болгон мамилеси, Кыргыздын кийими, ырым-жырымдары, салт санасы ошону бөлүп иреттеп койсоң, мындай да. Барасаңыз, нуун бар таш жайнап жатат. Анан ушу таштын арасынан эле ак таштарды өзүнчө, көк таштарды өзүнчө, кичинекей таштарды өзүнчө кылсаңыз, мончок болуп калат. Биз ошо Кыргыздын жаткан казынасын эле алып чыгып жууп, анан ар бирин мончок кылып койсок, кумуш белек болуп калды. Аны биз жараткан жокпуз. Биз чаңын ачып, кайра элге белек кылдык да. Бермет деле, алмаз деле, алтын деле чаңдын арасында жатат да. Биз ошо чаңдын арасындагы сөздөрдү жууп, тазалап, кайра элге сунуш кылдык. Ошол сый тууралуу айтсаңыз агай, ошол нерсени көтөрүп жүрүш жүк болуш керек. Сыйлаган. Мен андай бир чоң улуу нерсе жараттым деп эсептебейм чынын айтканда. Бирок мен бир нерсе кыларда бир жагдай менен эсептешем. Менин атам мындай строгий киши болчу. Анан кийин бир нерсе кыларда ошо атам тирүү болсо ушуну эмне деп айтмак, урушмак беле деп. Анан кийин жок, мага нормальный мамиле кылмак деп. Ошол эмеден өтөм да, ошол текчеден өтөм. Анан кийин эми элдин көзүндө жүргөндөн кийин жаңылбаска, мүдүрүлбөскө аракет кыласың. Ошол жоопкерчилик сезесиң. Ал менимче ар бир адам оюнда бар. Эл эмне дейт деген барометр бар го, ошондон төмөн түшүп калбайын дейсиң да. Ага эми ушу менен биздин маегибизди жыйынтыктасакпы деп турам. Сиздин да убактыңызды албайлы. Анан 10-январь дагы жакындап келе жатат. Сиз үчүн, кыргыз эли үчүн маанилүү күн. Анан калың элге кайрылууңуз болсо айтат. Касиеттүү кыргыз калкым. Мен дайым касиеттүү деп кайрылам, себеби касиетчил болгон элбиз. Эртең 2 жол бар. Биринчиси таза жол, экинчиси ыплас жол. Тазасын тандаңыздар. Бирөөсү мыйзамдыктын жолу, экинчи кылмышкерлердин жолу. Мыйзам жолун тандаңыздар. Үчүнчү адилеттиктин жолу же жалган калпычылардын жолу. Кыргыз эли дайым адилеттиктин жолун тандаган. Анан биз дайым айтабыз, Манастын урпагыбыз деп. Чын ошондой. Бирок Манастын урпагы экенибизге татыктуу экенибизди эртең 10-январда бийликтен коркпой, кылмышкерлерден коркпой, акчага сатылбай, акыйкаттык үчүн далилдеп беришибиз керек. Манастын урпагы, улуу осуяты уланыш керек.
мен сіздерге ошондо